Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан 17 топ каналы. Учурда Түркияда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Акыркы такталган маалымат боюнча көкбөрү боюнча мелдеш өтөт. Ага Кыргызстан өзү байге фондун койду. Биринчи орунга миллион, экинчи орунга 500 миң сом, үчүнчү орунга 250 миң сом. Көкбөрү ойноого 4 команда катышууга тизмесин беришти. Кыргызстан, Казакстан, Турция жана Афганистан. Oyundun жүрүшү Кыргызстан, Казакстан эки башка топто болот. Ал эми бүгүн алгач көкпар боюнча оюндар уланат деп айтылууда. Ал эми убакыт жетишсе көкбөрү болот деп айтылууда. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Алдыда Вандык кыргыз менен кыскача маекти сунуштайбыз. Биз негизи кыргыз болгон үчүн ошо туулгандан бери ат менен бирге жүрөбүз. Бул оюндарга болсо кичинедек 12-13 жашынан кийин башталдык. Ал вакытта биздин байкелер бирге чабуучу эле. Биз аягында киришибиз да, аягында улактын аягында бирге кирип, кармаганыбызга кош болуп, кечкечең неме айткандай, кыргыздар айткандай, кечкечең чаңды жутуп, кеч кына жок дегенде бир жарым саатта болсо ат минип, бирге улак-мулак көрүп, ошондон бери затын өзүбүздө эме ошондой эме туурасы болезнь да, бул улак. Улак ооро силерге да. Казандагы улакка оюңуз кандай? Казанда азыр кыргыздар сиздерге казандарды белек кылган жатат, сиздер үчүн бул казандарды алгандан кийин бизде дагы казанга чабуу неме өнүксө керек. Аламан чабасыздар, Биз негизи аламан чабабыз да, казанга бир-эки жолу неме кылдык, өзүбүз деле казан жасап көрдүк. Казан жасап көрдүк, бирок болбоду да. Казанга биздин аттар да көнө элек, өзүбүз дагы көнө элекпиз. Келип эле казанды өтүп кетет. Токтош керек да казанга. Токтотуш керек, казанга үйрөтүш керек. Казан болбой койду, анан биз өзүбүз биздин чоңдорубуз да казан чаппады үчүн бул не деген шүмшүктүк деп казанды алып салдылар да. Азыр негизи казандын келечеги кандай деп ойлойсуз? Казан буюрса ойнотурсуздарбы ушу таштап кетип атабыз, Кудай буюрса. Казанда зрелищный оюнга. Буюрса улактар биздин чоң байкелерде бардыгы улактан болуп калды. Биз келе калды улак. Негизи казанды неме өнүктүрөбүз эмне болсо. Түрк элине дагы мындай аларды тартууга, аларды ушул оюнга кызыктырууга болобу? Негизи сиздин оюңуз. Кече гана бир неме уктум да, маалымат уктум. Чынбы, калпы билбейм, университеттерде да ушу көкбөрү боюнча немелер клубтер башталыптыр. Танып калып, Турцияда, ооба. Кече 9 июль университети Измирде. Ошондо клубтер куруп башталыптыр да, университеттин өзүнүн ичинде. Клуб деген бирке балдарга бардыгы чабат эмес, бирке таанытуу, көкбөрү бар, ичинде көкпар бар, оодарышмак бар, кыз куумай бар деп жатат бар. Улуттук оюндар, Бирок маалыматтын чыныгын билбейм да. Такташ керек. Такташ керек аны. Азыр бир ошол жакта окуган бир балабыз бар, ал азыр жөнөй элек, быйыл ошол жакты неме кылып, ошол жака жөнөгөн да, ошондон алдым маалыматты. Өзү дагы бар элек. Өзү баргандан кийин толук маалыматты алабыз. Рахмат.